Ардактуу теле көрүүчүлөр, Музыка плюс ток-шоусунун кезектеги чыгарылышы ОТРКда жана Музыка каналында. Аты жөнүм Аскат Туратбек, биз менен чогуу болуңуздар. Чыгармачылыктын ош кыйыштары, оң терс пикирлер дайыма айтылып келген экен, дагы да айтылууда. Мына ушул бүгүнкү күндө өтө көп айтылып, актуалдуу болуп аткан санариптеги чыгармачылык. Демек, санариптин пайдасы, зыяны, керектүүсү, кереги жогу жөнүндө сөз кылалы деп, студиябыздагы коноктор менен бүгүнкү берүүнү баштап отурабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Музыка плюс. Салмактуу чыгарма бар. Гүлсүн эжелер мисалы булар легендаларда. Кыргыз шоу дүйнөсүндөгү курч көйгөйлөрдү эл алдында ачык талкуулай турган аянтча. Кыргыздардын жүрөгүн ойлош керек, жан дүйнөсүн. Санариптеги чыгармачылык бул мүмкүнчүлүкпү же коркунучпу? 3 мүнөттүк клип $5000 тартылат. Мага ар дайым ушуну баягы мындай текеп айтат да, туура эмес кылып атасыз депчи. Жоопту сиздер менен бирге издейбиз. Анда эмесе бүгүнкү Музыка плюстун темасы, ардактуу теле көрүүчүлөр, санариптеги чыгармачылык. Студиянын коноктору менен тааныштырайын деп карасам, студия өзү эле экиге бөлүнүп калган экен да. Баягы салттуу жол менен, опол тоодой эмгек менен, болуп көрбөгөндөй түйшүк менен чыгармачылыктын даамын таткандар, ийгиликтин даамын таткандар, анан бүгүнкү санарип жаңы технологиялардын жардамы менен жеңил, желпи эле ийгиликке жетип алгандардын командасы болуп, экиге бөлүнүп калган сыяктуу экенбиз да. Бирок антип бөлбөйлү, бардыгын чын бышыгын ушул жерде чогуу талкуулайлы, а сиздер күбө болуп бериңиздер. Анда эмесе студиябыздын коноктору, кыргыз эл артисти, айтылуу Гүлсүн Мамашева эжеке, саламатсызбы? Эстрадабыздын дагы бир жылдыздуу аткаруучуларынын бири, бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө дагы Кыргызстандын желегин далай желбиреткен. Омаба экебиз, саламатсызбы? Менин сол тарабымда бүгүнкү тил менен айтканда клипмейкер, ырчылардын баягы видео тасмаларын заманбап технологиялардын жардамы менен сонун кылып жасап берип аткан белгилүү жаш клипмейкерлердин бири Сыймык Сопуев студиябызда. Эстрадабыздын ырчысы, билбейм, буга чейин сиздер ырчы болуп эле таанып келген жигит ортодон такыр башка өнөр менен дагы силерге тааныла алды. Бул да болсо бүгүнкү күнү өнүгүп өсүп аткан жаңы технология, санариптин тийгизген пайдасы болуш керек. Самат Боратбекович, жана дал ушул жаңы технологиялар, санариптин жардамы менен өзүнө өзү ат жасап, ал тургай миллиондогон аудиторияны өзүнө топтой алган таланттуу кызыңыздар Аймей бизде конокто. Саламатсыздар. Ардактуу меймандар, Музыка плюстун темасын дагы бир жолу эсиңиздерге салайын. Санариптеги чыгармачылык деп алдык. Бул кимдир бирөө айтып атат, бул чыгармачылыктын деңгээлин түшүрүп атат деп. Кимдир бирөө ошол эле учурда жаңы технологиялардын, санариптин жардамы менен чыгармачылыкта кандайдыр бир ийгиликке жетип атат. Анын үзүрүн көрүп атат да. Гүлсүнже, суроону сизден баштайын. Чыгармачылык сиздердин кезде кандай эле, түйшүктүү беле же жеңил беле? Мен эми айтсам, биз өткөн кылымда жашадык. Негизги чыгармачылыгыбыз ошол жакка багытталды. Ошол жакта иштедик, социализмдин убагында, Советтер Союзунун убагында. Бизде тартип дагы таптакыр башка болчу. Мындай ырчылык, анан чыгармачылыкка болгон элдин көңүлү да башка болчу. Мамлекеттин деңгээлиндеги кишилердин бизге көз карашы да башка болчу. Азыр таптакыр башкача өзгөрдү да. Мен эми санариптик деп атасыңар, жаңы технологияны билбейм, чынын айтканда. Биз деген жандуу үн менен ырдадык. Биз деген элди араладык. Элдин арасына барып жандуу үн менен ырдадык. Бул жерге телевидениега келгенде дагы жандуу үн менен ырдачубуз. Анан кийин эле мен биринчи билем, бул 65-жылы, өткөн кылымдын 65-жылы Жумамүдүн Шарариевдин Кыштак четинде деген ырын 65-жылы жаздырганбыз. Ошол мени биринчи
Гүлсүн Мамашева деп эфирден элге тааныштырган ыр. Азыр ошол ырдын 61 жашта экен. Ошол ырды эмгиче улам муундан буунга ырдап келет да. Гүлсүнжа, эми ошол ырды жаздыруу процесси эми азыр биздер аралашып калдык, видеолордон көрүп калдык да, баягы жаңылып калган жерин кайра ырдап жаздыруу, бул жер болбой калды, бул жерин кайра ырдап койчу деген сыяктуу мындай оңдоп түзөлөр менен жазылат да. Сиздердин кезде деле ошондой мындай кайталап ырдап улам жазчу элеңер же? Жок, биз улам жазчу эмеспиз. Биз бир ырды биротоло ырдап чыкчубуз. Башынан аяк кандай ырдасаңар, кандай запись болсо ошондой кетчү. Кандай сахнада ырдасак ошондой ырдап чыкчубуз. Анан кийин ошол жердин бир жери бузулуп калчу болсо кайра башынан баштачубуз. Анан бир-бирден жазуу деген бизде жок болчу. Кийин ошо мен 65 жашымда кийинки 10 ырды жаздырдым. Ошондо билдим, тааныштым да эми азыркы технология менен. Анан көрсө мындай бөлүп жазса деле болот экен да. Мен мурункудай эле бир эле ырдап чыгып кетип калыптырмын да. 10 ырды тең ошондо жазганбыз. Көнүп калган адатыңыз боюнчабы? Ооба, көнүп калган адат боюнча. Анан эми баягы мурункулар менен азыркыларды салыштыруу болуп атпайбы? Азыр эми техника өстү, заман өзгөрүп атат. Анан биздин убагыбызда мындай болчу, азыр мындай эмес деген, мындай болсун деген ниет жок да бизде. Өскөн өңгөн музыкалар өнө берсин, жакшысы болсо алалы. Анан биздин бир гана жерибиз, мен өзүмө жаккан бир гана жери, биз жандуу менен ырдаган үчүн эмгиче мен муздак суу ичпейм. Биз үнүбүздү аябай сактачубуз. Биз үнүбүздөн ошол бир кыр деген нерсе кетпесин, фальш кетпесин деп биз эми Жумакматов сыяктуу лөктөр менен иштештик да. Ал кишилер оңой менен кечирчү эмес. Биздин убагыбызда албетте тартип өтө күчтүү болчу. Эми анын баарын айтып отурганга болбойт. Азыр жаштар айтсаң эми жомок айтып аткандай сезилет да. Сиздер айткан нерсе жаштарга жомок, ал эми жаштар кылып аткан нерсе сиздерге мындай бир жомок сыяктуу. Сиздер үчүн жомок. Огондо дагы мындай бул болбойт, бул төмөн деңгээлдеги сапат деген нерсе алып келет го. Самат, азыркы жаш ырчылардын өкүлү катары айтсаңар да, сиздер бир ырды жаздырууда ушул процесс кандай жүрөт? Мындай эжекем айткандай студияга кирдиңер, бир баштан аяк ырдап чыгып кетип калмай болобу же улам ырдамайбы? Эми сөзсүз түрдө кайра ырдаган учурлар болот. Кээ бирде баягы даярданганга жараша болуп калат да. Даярданып мисалы ырдаган болсо бир эле, бирок мындай болгон эмес, бир эле ырдап барып, полностью ырдап бүтүп туруп эле ушул запись жарайт деген болбойт да. Куплет силердин кезде кандай болгон? Азыркы жаштарда андай мүмкүн эмес экен да. Ооба. Ырды баштан аягына чейин ырдап, бир чыгып кетмей мүмкүн эмес экен. Ооба. Бир куплет ырдайсың, мисалы бир куплет ырдайсың, арасынан угасың, кээ бир жакпай калган жерин ошол текстти кайра ырдап коеюн деп туруп, кайра ырдап кошуп коебуз да. Азыр ушул жерден айтып атпайсыңбы? Сапаттын мындай даярданганга жараша депчи. Ошондо силер жана улам кайра ырдаганыңар, силер даярданбай келип атканыңар болуп атабы? Даярданбай эле келип атасыңарбы студияга? Ооба, эми ар кандай болот да, баардыгы 5 кол тең эмес да. Даяр учурлар болот, анан азыр эфирде туруп жок, бизде дайыма даярбыз деп түптүзбүз деп айта албайбыз да. Мисалы кечкисин өзү эле кабактарда ырдайбыз да, ресторандарда ырдайбыз. Күнүгө ырдап жүргөн ырды ырдайсың, бирок студийный голоско түшүргөндө ал жактын атмосферасы башкача да. Ошого туура алып мисалы ырдап даярдап келесиң, анан студиядан жазып атканда бир-эки жерлериң бүт фальштардын баары бүт кайсыл жерден туура эмес кетип аткандан тональностьтан чыгып кеткендерин баары угулат да, ошол жерден кайра тоңго түшкөн одно, но образын берген башкача болуп калат да, анан кайра образ берип колчу, могул жер окшошпой атат деп кайра переделка кылып ырдап жазап чаптап коебуз да. Ошондой учурлар бар. Мени бир чакырсаңарчы, азырынча үнүм бар. Ушу жаңы технология менен таанышайын анда. Бирден куплет ырдап жаздырганбы? Ооба, бирден куплет, бирден сөздү айтып жаздырат деп угуп жүрөм. Бирок көрө элекмин али. Ооба. Омо экен. Өзү замандын талабы бүгүн санарип. Санариптик жолго түшүү, ошону туура адаптация кылып алып кетүү бүгүнкү күнү биздин жаштардын азыркы чыгармачыл өнөрүндө жүргөн биздин кийинки муундарга бул чоң мүмкүнчүлүк да. Себеби дегенде буну баягы эски жана жаңы деп бөлүштүн мен мындай кажетин көрбөйм. Кайрадан бүгүнкү санариптик мүмкүнчүлүктү колдонуп,
бирок апаларыбыз аталарыбыз көрсөткөн жол менен тарбияланып турган болсок, дүйнөдөгү Стиви Вандер болсун, Дуа Липа болсун, Филипп Киркоров болсун, кимиси болбосун, Димаш Кудайберген болсун, ошолордун деңгээлине чыга алабыз, дүйнөлүк атакка ээ боло алабыз. Неге дегенде, ошол дүйнөлүк ырчылардын баардыгы бүгүнкү күнү студияга кирип туруп, биринчи нотадан акыркы нотага чейин жаңылбай ырдап бер десе, жаңылбай ырдап берет. Булар өтө күчтүү музыканттар. Ал эми жанагынтип биз баягы жеңилине качабыз да. Жеңилине качып, мен деле куплет менен эле жастырам. Башынан аягына чейин ырдап көрөлекмин бир дагы ырды. Куплет менен жастырабыз дагы, анан 3 куплетти кошуп коет да. Эгер биз ошол эле жеңил жол менен жүрө турган болсок, демек биздин музыкалык ишкыбоздугубуз, музыкалык адистигибиз андай эл аралык деңгээлге чыга элек деген кеп да. Мисалы апамдар, Гүлсүн апалар ырдап жүргөн маалда аякта гитарист болсун, клавишник болсун, барабанщик болсун, бас гитарист болсун, кимиси болбосун, бирөөсү да жаңылбаш керек болчу, башынан аягына чейин. Кимиси жаңылса, апабыз сонун ырдаган күндө гитаристтин айыбынан кайра башынан ойнош керек болчу да. Ал эми эл аралык, мен баягы көп дүйнөлүк кароо сынактарда жүрүп, эл аралык көп форумдарга, фестивалдарга катышып, чыныгы аябай мындай музыка жагынан күчтүү музыканттарды, ырчыларды көрүп, мен аябай баа бердим. Себеби дегенде алар башынан аягына чейин жаңылбай ырдай тургандай машыгышкан экен. Ошончолук булардын тажрыйбасы да күчтүү экен, үндөрү дагы күчтүү экен. Биздики бүгүнкү күнү эми ага мындай да баягы суроо болмоюнча талап жок дегендей, бүгүнкү күнү ушунчалык бийик деңгээлдеги музыканттардын баркы баасы көтөрүлбөй аткандыктан бизге ырчыларга, мен өзүмдөн баштайын, бизге ырчыларга барып студияга барып жастырып коюп, эч кандай гитаристи жок, эч кандай барабанщиги жок, эч кандай клавишниги жок, барып эле өзүбүз ырдап коюп, эч ким менен мындай тапкан оокатыңды бөлүшпөй жүргөн жеңил болуп атат да. Бул эмнени айтат? Бүгүнкү күнү ага талап жок. Ошо талапты интернет, Instagram, TikTok, YouTube деген платформалар бизге ошо талапты коюп атат. Кудайым буйруса, азыр бизде Кыргыздын учу кур эмес. Мыкты ырчылар, мыкты таланттуулар көп. Ошолорго кандайдыр бир шарт түзүп, алардын Кыргызстандын аймагынан четке, сыртка чыга турган мүмкүнчүлүк түзүп бере турган болсок, ал шартта булар сөзсүз өтө күчтүү музыкант болушка тийиш. Демек, чет өлкөлүк ырчылар баягы жаш куракка, технологиянын өзгөрүп кеткенине карабай, бүгүнкү күнгө чейин чыгармачылык менен алек да. Биздин мурдагы муундагы ырчыларыбыз дээрлик мындай эс алууга чыгып кеткен сыяктуу да. Бул ошондо жаңы технологияны кабыл албай калгандыкпы, же кандай деп түшүнсөк болот? Бул өзү биздин улуттун менталитети го негизи. Негизи бизде баарына чек коюп коюшат да. 40 жашка барганда мындай болуш керек, 50 жашта мындай болуш керек, 60 жашта мындай болуш керек, 70ке барганда эшиктен үйдөн чыкпай эле отуруп калыш керек деген. Бизде эми ошол деңгээлге чейин жете элек болушубуз керек. Биздин өзүбүздүн улуттун менталитети деп мен ойлойм да. Бул улуттун менталитетине биз каршы тура албайбыз. Каршы тура албайбыз. Биз ошон үчүн улутпуз, кыргызбыз. Анан мен бир гана нерсени айткым келет да, мына Омада айткандан кийин мен ойлоп атам да, могу ырдын ар биринин өзүнүн образы бар да. Ар бир ырдын өзүнүн образы бар. Эгерде ошону толук башынан аягына чейин ырдаса ырчы, анда ошол ыр ачылат да. Эгерде башынан аягына чейин ошол ыр менен жашап, ошол ырдын тексти менен, сөзү менен кошо жашап, бул жерде ырдын өзүн жазган автор бар, оон чыгарган автор бар. Анан аткаруучу үчөөнүн жүрөгү бирдей бирикмейинче жакшы ыр чыкпайт. Ошон үчүн бир гана жолу ырдап коюу деген бул бөлүп ырдабай. Могу жүрөктөн чыгат дагы, жүрөк токтоп калат да жана бөлгөндө. Анан ыр үзүндө болуп калат. Анан жанагы ритмге кетип калганыбыз ошол. Азыр ритм менен эле кетип калып атпайбызбы? Негизи залда отурган элди эзилтиш керек да. Биз жанагы мурункырчылар, мурунку чыккан обондорду карап отурсаңар, ошолор эзилип ырдайт да, эзилип ырдайт. Анан биз ошого жете албай атабыз азыр. Мына техниканын баары тең, менин оюмча ошол жүрөктү, анан жан дүйнөнү кичине
мындай артка тартып коюп атат. алсыратып коюп атат, Артка тартып коюп атат, анан кыргыздын өзүнүн жүрөгү, жан дүйнөсү чыкпай калып аткандай сезилип атат да. Биз тетиги батышты туурап, же болбосо башка элдерди туурап, ошолордун маданиятын кошо алып, ошолордун ритмин кошо алып, анан өзүбүздүн нукуралыбызды жоготкондой болуп калып атабыз да. Санариптин жардамы менен өзүнө ат жазап, мына ушул медиа тармагында Аймей деген атты кыргызга сиңире алган айымга суроо айыма. Бүгүнкү Санариптин мүмкүнчүлүктөрү сиз үчүн? Бул ырчылык менен мен аябай мындай серьезно алып кетейин деген эч кандай ой болгон эмес мендечи эч качан. Анткени эми мен жүрөккө жеткирип ырдай албайм. Мен өзүмө жаккандар как хобби катары ырдап коем, болду. Сиздин платформада, интернет платформада ырдаган ырыңыздын көрүмү канчага жеткен эң көбү? Кайсы ыр болгон жанагы? Мен буга чейин жалаң орусча, Алла Пугачева ушуналарды ковер кылып жаздырып жүргөм. Бирок кыргызча ыр ырдадым. Мелис Абдрашитовдун мурунку ырын жаңылап жүрөгүмдө деген ырды. Азыр точно айта албайм, бирок карап айтсам болот. Карап айтсаңыз болот да, себеби дегенде статистиканы так айталы. Эгерде көрүү бир топ миңден ашып аткан болсо, демек бул факты да, демек эл угуп атат, эл көрүп атат деген сөз да. Ошол эле учурда Баары ошондо. Кандай ыкма менен ырдап атат, кандай багытка кетип атат, Кандай элди тарбиялап атат. Кептин баары ошондо. Так, ал ырым 288 000. Мына Аймей, бул айым интернетте эле отуруп, мындай гастролго деле чыкпаптыр, чоң сахнага деле чыкпаптыр. Чоң сахнага чыккам, эмнеге чыккан эмесмин? Жок, эми бул ырды ырдаган кездечи. Бул ыр менен кавер болуп эле ырдалган, туурабы? Кавер болуп, буну мен эч кандай, например, кээ бирөө бар да, ушу ырчылыкты барып жаздыра калып ырларды анан бир тойлорго чыга калып атышат, ар кандай ар кайчакта ырдап атышат, выступать этип атат. Менде андай эч кандай оюм жок да. Бул ыр мага мисалы үчүн жагат, и мен ушул ырдым да элге, эл алдында ырдагым келип койду. Бирок мына ушул жөн эле ырдагысы келип ырдап койгондор мындай интернетте көрүүмү монтип 280 000, 300 000, миллиондон ашып кетип атат да. Бул демек факты да, буларды көрүп атыптыр, угуп атыптыр да. Оңой оокат жок дегенчи. Мисалы баягы башында оңой эле деп айткан менен, мен мисалы ал тармакта түшүнүгүм жоктугунан мен үчүн бул өтө чоң проблема да. Ошого мен Аймай айымдын эмгегин сыйлайм. Бул жакта бул маселеге биз мындай объективдүү карасак болот да. Мисалы мага окшогон ырчылар Аймейден биз үлгү алып, кандайча биз көбүрөөк аудиторияга кызмат кыла алабыз, канчалык өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көрсөтө алабыз деп, биз ушуга окшогон жакшы айымдардан үлгү алып, булар менен кеңешип, мисалы кантип кылып атасың деп, биз интернетке бүгүнкү күнү мындай баш отубуз менен кирип, санариптик мүмкүнчүлүк колдоно албай жүргөндөр биз үйрөнүшүбүз керек. Тескерисинче Аймай айымдагы, мисалы азыр мен сүйлөгөндө эле бул айымдын өзгөчө тембри бар экенин мен түшүнүп атам. Аймай айым болсо бизден үлгү алып туруп, кантип жандуу үн менен чоң сахналарда, чоң аппаратурада ырдаш бул башка нерсе да. Баягы студияда ырдаш бир, камеранын алдында ырдаш бир, бирок чоң сахна, чоң аппаратурада мен ырчымын дегендер дагы өзүн жоготуп коет да. Ал эми ушинтип баягы хобби болуп жүргөндөр, булар кайрадан кантип үндү машыктырса болот, кантип өнүктүрсө болот, кантип диапазонду чоңойтуп, кантип мен үнүмдүн кооздугун ачыктай алам деп, алар ал жагынан үлгү алса, биз башка жагынан үлгү алсак, менимче эки ортодон көбүрөөк элге кызмат кылуу. Ал эми буга чейин апам жакшы сөз айтып кетти. Сиз суроо бербедиңизби? Искусственный интеллект ырдап коюп эле любой ырды өзүнүн аудитория чогултуп атат депчи. Бирок бул факты го. Бир түшүнүк бар. Бул түшүнүк менен мен дүйнөнүн эң биринчи жылдызымын дегендер да макул. Эртең ырдап баштап атам дегендер да макул. Оостон чыккан же тамактан чыккан үн кулакка гана жетет. Жүрөктөн чыккан үн жүрөккө жетет. Эмнеге? Гүлсүм Мамашева ушул күнгө чейин Гүлсүм Мамашева. Эмнеге? Анткени ошол кезде элдердин жүрөгүн ээлеп койгон. Ошол кезде элдердин жүрөгүндө болгон көйгөйүн,
жүрөгүндө болгон мындай кыйналыштарын, жүрөгүндө болгон проблемаларын ыр аркылуу дарылап койгон да. Ошондуктан бул жүрөк маселесин искусственный интеллект эч качан чече албайт. Ар дайым сапаттуу нерсе. Ар дайым сапаттуу нерсе. Адамдан адамга деген нерсе эң биринчи талаптагы, эң биринчи орундагы түшүнүк бойдон калат да. Гүлсүн эже, мына сиздердин муун мурдагы ырчылар азыр жаштар оңой олтоңуна качырып атат, жеңил болуп кетти деп айтып аткан нерселерди жаштар айтып атат, ошо деле бир чоң түйшүк менен жаралып атат депчи. Демек, жеңил нерсенин деле кандайдыр бир деңгээлде түйшүгү бар экен да. Жок, бул ырды ыр гана деп чыгармачылыкты мындай жеңил ойлобош керек да. Бизде Советтер Союзунун убагында идеологияны биз жасачубуз. Искусство. Койгон спектакльдер, ырдаган ырлар бүт баары тең маанилүү болчу. Анан кийин азыр мен айтып аткан нерсе ошол биздин коомго, адамдарга, кыргыздарга бир нерсе алып келеби? Мисалы үчүн санариптик деле болсун, ошо интеллект деле болсун, бирок адамдарга бир нерсе алып келеби мамлекетибизге? Ошондой идеологияны биз түзө алабызбы? Биз кыргыздарды кыргыз кылып тарбиялай алабызбы? Кептин баары ошондо. Бул ыр менен дың жерге барабыз, тайманбай багынтып алабыз деп илгери эмеге кетчүбүз. Тиги пакта терген жерге, тамеки тизген жерге, уй саалган жерге, кой кыркылган жерге, чөп чабылган жерге барчубуз биз. Ыр менен дың жерге барабыз деп. Ошондой элди тарбиялай алабы? Ошол ырлар, ошол интеллект, санарип дегендер, ошону бере алабы? Коомго, мамлекетке бир пайда алып келе алабы? Адамдардын жүрөгүн козгой алабы? Адамдарды тарбиялай алабы? Анан ошол жеңил нерсе, мынау жеңилдикти алып келип атат да. Жеңил нерсени жеңил ойлонуп атат элдер. Ошону биз кыргыздардын өзүнүн менталитетине, өзүнүн жүрөгүнө, өзүнүн баягы улуттук өзгөчөлүгүнө карап туруп ошону жасашыбыз керек. Менин оюмча. Анан бул эң маанилүү нерсе. Себеби биз мамлекеттин идеологиясын ырдап жүрүп, мына ушул жерге келдик. Мамлекет үчүн гана ырдачубуз. Эмгекти ырдачубуз. Сүйүүнү сүйүүдө ырдачубуз. Мамлекеттик деңгээлдеги ырларды мамлекеттик деңгээлде ырдачубуз. Кантата деген бар болчу илгери. Анан кийин ошондой бир момундай элди тарбиялай турган, элдин жүрөгүнө жете турган бир нерселерди, улутту бийик көтөрө турган нерселерди жасабай анан жеңил желпиге өтүп алсак, биздин могу жан дүйнөбүз жарды болуп калбайбы деген суроо турат. Анан ошол нерсени биз чыгармачылыктагы мынау баштоочулар дагы, жаштар дагы айланып кетейиндер. Биз болгонун мамлекет үчүн иштедик, кыргыз үчүн иштедик. Силер да ошондой иштегиле. Деген мына момунча 100, момунча миллион биз интернетте угуучуларыбызды таптык деп, анан ошондон түшкөн акчаны санап отуруп албай, кыргыздын мамлекеттүүлүгүн ойлош керек. Кыргыздардын жүрөгүн ойлош керек, жан дүйнөсүн. Кептин баары ошондо. Чыгармачылыкта биз азыр деген чыгармачылыкта мисалы Гүлсүн эженлердин убагында информационный тармактар аз болчу. Мисалы ошол эле учурларда мисалы радио, анан кийин телевидение болчу. Кээ бир үйлөрдө телевизор жок болчу мисалычы. Анан информация ала турганда Гүлсүн эжелер барып жана гастролдоп, информация адамга деген мындай ошол биз мисалы мен бала чагымда эле биздин кээ бир үйлөрдө телевизор жок болчу да. Анан информацияны алыш үчүн биз бирөөлөрдүн үйүнө барып көрүп, ошол жактан информация алып, телевизор көрүп, новости көрсөп ошол жактан эле укчубуз да. Анан азыркы заманда баягы интернет өнүгүп, баардыгына доступный да. Любой формат мисалы кааласаң элди азыркы учурда тарбиялап кетиш оор да. Мисалы кирет дагы TikTok'ка кирет дагы, башка тармакты карайт дагы, башка жактан деле мисалы бузулганы бузулат, жакшы караганы жакшы карайт. Азыркы учурда мисалы чыгармачылыкта жеңил желпи деген менен эле ошол эле учурда азыр тарбиялык маанидеги сонурлар бар. Мисалы тарбиялык маанидеги сонун баягы
жүрөккө жеткен сонун чыгармалар бар. Кыргыздын рухун ойгото турган мисалы Атабековдун мисалы Мурасты. Мурас деле мындай башкача азыркы учурларда ал не только даже дүйнө жүзүндөгү чоң шоу балеттер мен 2-3 күндөн мурун эле көрүп калдым. Бир шоу балет бар экен. Ошолор уже башка тилде мисалы американский ырларга биздин танцорлор бийлеген сыяктуу Атабековдун Мураска ошолор танцы коюп чыгып атат да. Демек, санарип чыгармачылыкка жакшы эле пайдасын тийгизип атат деп ойлойсуңар. Кимге мисалы 5 кол тең эмес да. 700 жерге жеткизет. Бар, мисалы салмактуу чыгарма бар. Гүлсүн эжелер мисалы булар легендалар да. Ушул сыяктуу эле азыркы замандын легендалары деле бар да. Мисалы Омо Айкен ыры кайсыл учур болбосун, мисалы Махаббатым сенде канчаларын конкурстарга ырдалат. Ресторандарда ырдалганда деле ошону ырдап, даже той өткөзүп атсаң деле бирөөлөр келет, Омо Айкен ырын ырдайт, ошо менен белый танец билишет да. Мындай ак бий, жеңил, ошондой айткандай. Булар деген мындай жүрөккө азыркы учурда деле сонун ырдаган таланттуулар бар, сонун жаңы чыгармалар чыгарган. Ошолор менен деле жүрөккө жеткен. Просто азыр баягы коробканын ичи толтура товар, ичиндеги арасында сапаттуусу бир-экөө жүрөккө жетет, но сапаты жоктор дагы бар деген сыяктуу да. Ошол сыяктуу мисалы Тандоо баары бир аудиторияда, эл өзү тандап, деп ойлойм. өзүнө керектүүсүн алып алыш керек, Кошо кетсем болот, жана искусственный интеллект менен ырдап атышпайбы? Мага мисалы үчүн от слова совсем жаккан жок да, ошентип ырдагандарычы. А бирок ошол жасалма интеллект менен ырдаган вариант берки жандуу ырдаган вариантка караганда миллиондогон көрүүлөр топтоп атпайбы? Топтоп атат, бирок жүрөккө вот айтып кеткендей жүрөккө жетпейт да. Ошол ырдап аткан мен мисалы үчүн өзүм бир айылга барып калдым, айылга барсам тайекелеримдин баары ошо искусственный интеллект менен баягы илгерки ырларды угуп калышыптыр да. Анан мен бунун оригиналын менен сравнить этсең, оригинал зато жүрөккө жетип атат да, действительно мондай прям действительно уккуң келет до конца. Тиги билбейм мындай. Чын эле мындай 10 жолу укканга жагат, андан кийин калып мен даже калат. мен даже бир жолу до конца вот аягына чейин уга алган жокмун да. Бул чын айтканда ушуга мен аябай каршы элем. Ошентип жазып аткан. Чыгармачылыкта ырдан сырткары, аткаруудан сырткары аны шөкөттөгөн, кооздогон клип дагы бар эмеспи? Өзүнчө машакат, өзүнчө түйшүк, ошол эле учурда көптөгөн чыгармачылыкты талап кылган нерсе го фантазияны. Бизде студиябызда бүгүнкү күнү клипмейкер болуп, ырчылардын ырына бейне тасмаларды түшүрүп жүргөн таланттуу жигит отурат, Сыймак. Сыймак, бүгүнкү күнү клип тартуу канчалык оңой, канчалык жеңил? Мультвидео көп чүрүп кетпеди кыргыз ырчылары. Анткени биринчиден капчыгына да ыңгайлуу болот. Анан мындай өзүнүн контентин жүргүзүүгө да оңой болот да. Ал эми Сапат жагычы? Сапат жагынан негизи көбүнчө ошол камерамен эле тартышат, мисалы профессиональный элечи. Контент жагынан бирок по-любому майблографтар менен көбүнчө иштешет да. Профессиональный кечке тарттырганга деле каражат көп кетет да. Ошондой эле көбүнчө майблограф менен да иштешкенге кетип калат да. Профессиональный камера менен тарттырганда кандай десем, каражат биринчиден көп кетет. Анан азыраак тарттырышат да. Бирок көпкө ал нерсе көпкө барат десем болот да. Популярдуулукка жетсе ошол. Сыймак, мисалы ырчылар аткарган ырды жасалма интеллект аткарып, дээрлик мындай ырчылардын ордун басып келатат да. Эми клип жаатында деле ошондой да, жасалма интеллект силерге бардык нерселерди жасап берип атат да. Мүмкүнчүлүктөрүн кандай колдонуп атасыңар? Мүмкүнчүлүктөр жасалма интеллектти мен көбүнчө колдоно элекмин. Биз сюжетный тартабыз, биз ошону даярдап беребиз да. Сюжетный клип тартылган бар, анан мультвидео көбүнчө ошондой эле. Демек, бүгүнкү күнү тартылып аткан жанагы кыска трековый башка клиптердин бардыгы бүт өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар, өзүңөрдүн эмгегиңер, ооба. Же жасалма интеллект тиешеси барбы? Жасалма интеллект ал компьютер менен отуруп жасагандар болот да, ал башка. Жок, ошондо деле ошонун мындай тартуу ыкмаларын балким GPT-дан сурап билет чыгарсыңар. Ошол программалар бар, ошол программалар менен эле жасап коюшат да. Ошентип мойнуңа алсаң алсын, айтып бере, шашпай кала. Да. Демек, мен жасап көргөн эмесмин. Жок, демек бизде Кыргызстан рыногунда мына ушул санарипти колдонуп клип тарткандар бар, Ооба. Мен адашпасам, бирок азыр бизде жакшы өнүгө элек ал, бирок бир-эки көрүп калгам. Чында. Анан ошону мындай салттуу түрү менен, анан ошол жаңы ыкманы салыштырганда, өзүң жеке пикириңди клипмейкер катары айтсаң да, ал нерсе керекпи бизге? Жок. Себеп?
себеп берки өзүбүз тартып эмгек кылган элге жакшыраак жетет, ал жүрөккө жетпейт дейт го. Мисалы өзүбүз тартып, өзүбүз аткарттырып сюжет актрисалар менен иштесек, ошол батыраак жетет да. Элге жакшы жетет. Гүлсүнжө, чыгармачылыкта аудиториянын жүрөгүн ээлеш, аудиторияны багындырыш бул чоң нерсе да, чоң эмгек да, негизги багыттарынын бири. Мурда сиздер ошол үчүн кандай аракеттерге барчу элеңер? Мындай жакшы эле аткарып, жакшы эле ырдап коюш керек дегенде бир эле ыкма беле? Бизден чоң мастерлер менен иштедик да биз. Анан ошолордон көп сабак алчубуз да. Анан азыр ошону мен силерге бир нерсе деп айткым келет, бирок кабыл алабы жокпу деп айткым келбей калат да кээде. Анан мындай жүрөктөн жүрөккө деп атасың, бул жүрөк деген азыр же бар, же жок калды да. Бүт эле баары искусственный интеллект өтүп кетти. Ошол жүрөк дагы бир күнү искусственный болуп калабы деп эме жок да. Кепилдик жокпу? Кепилдик жок да. Анан кийин эми бул чыгармачылык өзү жүрөк менен иштей турган нерсе да. Эгерде жүрөгүң иштебесе, ал чыгарма временный да. Просто азыр көрөсүң, анан унутасың. Жүрөк менен иштелген нерсе, жүрөк менен ырдалган ыр, жүрөк менен чыгарылган композитордун эмеси, оончунун эме. Ошол ырлар кылымга жашап келатат. Мына мен деле жашым эми бир кылымга жете элек, бирок көп эле болуп калды. Анан ошол учурларда бир гана жүрөк менен жазылган ырлар жашап атат. Көп жылжа. Гүлсүнжө, ошо азыр сиз айтып өткөн мурдагы бир ырчынын аркасында жанагынча команда, жанагынча адамдар турган деп атпайсызбы? Эми азыр заман ушундай экен, сценариптин шарттары ушундай экен, анын баардыгын бир эле жасалма интеллект алмаштырып койду да. Эгер сизге дагы азыр ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, жасалма интеллекттин жардамы менен сиздин чыгармачылыгыңыздын заманга жараша дагы бир жаңы барагын ачалы десе макул болот белеңиз? Эми аны ойлонуп көрөт элем, ошону көрөт элем. Мен билбейм да аны. Билбей туруп кантип айтам. Мен азыркы жаңы технологияны вообще билбейм. Гүлсүн эжемдин көңүлү бар окшойт. Эгерде сыймык бир ырын алып, эски ырын алып, жасалма интеллекттин жардамы менен болобу, жаңы технология менен бир клип жасап берем десеңер, эжем жок дебейт экен. Бир карап көргүлөчү, байкап көргүлөчү, балким чыгармачылыгындагы жаңы бир эшиктерди ачылып кетеби дейм да. Жок, мүмкүн ачылып кетер. Омо экен. Биякта бир маселе бар да. Мисалы биз баягы салыштыруу кылып атпайбызбы? Чын-чынына келгенде сапат деген маселеге келгенде салыштыруу жок да. Искусственный интеллект бул мекени каякта? Силиконовая долина, Калифорния, американецтер. Мен Лос-Анджелесте отельде отурганда, отелдин алдында жолду жаап коюп туруп, мен санадым, 50дөн ашык киши 2 кыздын 7 секундтук клипин тартышты. Бир күн кечке. Полицейскийлер менен жол жабат экен. 50дөн ашык киши бир клипти десем, макул, бир клип 3 мүнөт да. Мен секундомерди койсом, точка Адан точка Бга чейин 7 секунд басып келип ырдашты. Ошону бир күн тартты да. Эми калган, ошондо 3 мүнөттүк ыр болсо, калган 2 мүнөт 53 секундту башка жактан да тартышты. Бир күндү 50дөн ашык киши камералар менен, свет менен, дорожкалар менен, техника менен, полицейскийлер менен жаап коюп, бир күн кечке отелдин асы жабык болду да жол. Бул эмнени айтат? Бул искусственный интеллекттин, санариптик түшүнүктүн мекени болгон Америкада дагы деле адам менен кылынат, дагы деле сапатка басым жасайт. Болбосо ошолор Голливудтун жанында турат да. Голливуд 20 мүнөттүк жолдо да. Демек техниканын баары ошолордо. Компьютердин баары күчтүүлөрү ошодо. Алар деле офистен чыкпай эле кылып койбойт беле. Демек салттуу ыкма баары бир калат. Биринчи орунда ар дайым. Анан Омо эке, мына Аймейдин чыгармачылыгы жөнүндө айттык. Анан ошол тууралуу сиз мындай деп айттыңыз да кебиңизде. Биз колдоно албай калган нерселерди булар колдонуп, атын чыгарып атат, жылдыз болуп атат депчи. Суроода булар колдонуп аткан санариптин мүмкүнчүлүктөрүн силерге колдонгонго эмне тоскоолдук болот?
жалкоолук анан кийин бизде мындай бир түшүнүк бар да, мисалы мен ар бир жерде жандуу үн менен ырдайм. Тамагым ооруп атса дагы, кыйналып атсам дагы, кээ бирде мына апам жакшы билет, үнүң ачылбай калган күн болот. Бир түн жакшы уктабай калсаң, эртеси күнү үнүң жакшы чыкпай калат. Ошонусуна карабай жандуу ырдайм. Анан мен ошого басым жасай бердим. Каяка болбосун жандуу үн ырдап коем депчи. Деп санариптик жаатты көп мындай теңиме албай коюп атканым бар да. Демек, мурдагы ырчылардын бүгүнкү санарип технологиянын, санариптин мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга болгону түшүнбөстүгү, анан жалкоолугу эле тоскоол болуп аткан экен да. Ооба, мүмкүн кичине биз аракет кылып, ушуга басым жасап, ошонун туура жагын колдонууга эгер мындай көңүлдү бура турган болсок, мүмкүн биздин мүмкүнчүлүгүбүздүн дагы көбөйөт, дагы көбүрөөк аудиторияга кызмат кыла алабыз. Ал эми мен барган жериме жандуу ырдап кое берем деп, баягы аны сыртка коюп койгонум, мисалы мен менен чогуу иштешкен командамдагы мобилограф болсун, СММ кызматкер болсун, мага ар дайым ошону баягы мындай текеп айтат да, туура эмес кылып атасыз депчи. Аймай, санарипти канчалык колдонгон күндө дагы, канчалык бүгүндай технология өнүгүп, мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн күндө дагы, эгерде мурдагы ырчылар жасай албай, жасагысы келбей, жалкоолугу кармап аткан болсо, демек ал жакта да бир түйүшүк бар экен да. Негизи сиздердин жанагы миллиондогон көрүүлөрдү топтоп аткан контентти жаратуу процесси жөнүндө мындай бир сүрөттөп айтып бере аласызбы? Канчалык оңой, канчалык жеңил? Мен өзүм ушу бала кезимден баштап пародияга жакын болчумун да. Бирөөнү туурагандый шыгым бар болчу. Анан мен деле ачыгын айтканда, Омо байке айткандай, мен деле түшүнчү эмесмин. Бул TikTok, Instagram, бул элди көрүп койчумун блогерлерди, кантип эле чыгып кетишет деп эле койчумун да. Көрсө бул жакта деле жанагы удачадан экен. Кээ бирөө, например, жылдап жана блогер болгонду үйрөтөм, 100 000 сом айына төлөйсүңөр, анан тигиндей. Мен өткөндө бир ушундай жерге чакырышты эле, мен барып келдим. Эми ушу Instagram менен колдонгонду үйрөтүшөт экен, 150 000 сом алышат экен. Ошол жакта прям акчаларын алып чыгып берип атышты да, мени үйрөтүп. А мен бул жакта отурам да, мен таң калдым. Чему здесь учиться? Эмнесин үйрөнөм? Зачем буга акча төлөп депчи? Телефонуң турат. Тартып көр. Бириге прям аябай шумдук болуп кетсе, сразу чыгып кетиши мүмкүн рекомендацияларгачы. Болбой калдыбы? Аракет кыла бер. Аракет кыла бер, тарта бер. Демек, багынан дагы, аракеттен дагы, багынан дагы болот экен да. Багынан да болот. Мисалы үчүн меники багыман экен. Жаңы эле ваннадан чыгып эле башыма полотенце ороп эле, анан жөн эле TikTokко кирип эле, жөн эле аны мен өзүмдүн эле досторума тартып аткам да, оюмдачы. Биз деген кыздар кара дал болуп күйөөгө тие албай калдык. Жигиттерди ала качканга уруксат берсеңер, мен бир баланы жактырып жүрөм, ала качып кетет элем деп мындай тамашалап тартып койсом, аябай элге кээ бирөө 50% жакты, 50% жактырган жок. 50% жактырбагандары биздин кыздар качан эле эр издечү эле. Анан мен аябай жаман болдум. Болду, мага бунун кереги жок деп, бирок үйдөгү апам, атам колдоп, сенде артисттик бар. Сен өзүң аябай ушу мен кел ал мугалимдеримди турап берип, үйдөгүлөргө ушинтерчүмүн да. Сен дальше тартып бер деп, мен алып кеттим да бул нерсеничи. Бирок бунун деген эң эле оор жери ушул мен ушу тармакка келип калып, мен эмнени байкадым? Ар кандай психологический оорулар башталат экен. Ачыгын айтканда. Мисалы үчүн тревожность башталат экен. Жанагы элдердин комментарийинен улам, Элдердин комментариядан дагы анан буну деген быстрый дофамин деп коет экен да. Биз, например, жана 1 мүнөттүк видеолорду көрүп атпайсыз, настроение салмашат, мына биринчи ачсаң эле бир күлкүмүштүү видеону көрдүң, экинчи видеону көрсөң эле бир кайгылуу болуп калды, ошентип эмоции алмашып берет да. Ошондуктан появляется психологическое расстройство, тревожность. Мен ушул жака келип, жана оңой деп айтсаңыз, мага эмне бир аз катуу тийип кеткен себеби, бул нерсе оңой эмес. Мен өзүмдүн ушу психологический кандай десем, мемемди жоготтум. Мен эч качан тревожность деген ооруну билчү эмесмин, ошондой болду. Андан сырткары зрение жакшы кетип баштайт. Анткени отурасың комментарийларды окупчу. Мисалы үчүн мен комментарийларга да көп жооп берип контент кылам да. Ошолордун баарын окуйсуң, анан настроениеңа влиять этет. Аябай мындай репетиция кылып өлгүдөй тартсаң, элге кетпей калат. Эл көрбөй коет анча. Мындай эле тартып койсоң элге кетип калат. Так что бул жактын алгоритмин мен 100% билем. Мен сени блогер болгонду үйрөтөм деген адамдарга ишенбей эле койгула да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, көрсө атактуулуктан деле тажаган, атактуулуктун деле бир терс жактары тийип калган учурлар көп эле болот экен да, Ооба, көп эле болот. Блогер болууга умтулгандар көрсө блогерликтин ошондой түйшүктөрү болот экен. Чыгармачылык адам
өзү мындай бир багытты көздөйт да. Аймай, сиз жан дүйнөңүзгө эмне жакын? Пародия жакынбы, ыр жакынбы, же монолог жакынбы, эмне жакын? Ачыгын айтканда мен өзүм ушу пародия жакын, андай актриса болгум келет да. Самат, Аймайдан кийин сага мындай деген суроо бергим келип атат да. Мисалы үчүн Аймай блогерликтен ырчылыкка өтөйүн деп, кээде өтүп коюп, кээде өтпөй коюп жүрөт да. А сен ырчы болуп жүрүп, блогерлик өтүп кеттиң да. Эмне себеп болду? Эмне пайда, эмне зыян? Пайдасы биз башында Кенже Дүйшөбөж экөөбүз Жебе тобу менен чыкканда, биздин учурда Санарип өнүгө болчу. Ошондо жаңы Инстаграм келип баштаган. Анан Инстаграмга биздин балдар кирип катталып, мага ачып берип, Инстаграм менен кет, ушундай кыл дегенде мен көп көрсөтө алган эмесмин да ал жактанчы. Жакшы алгоритмдерин түшүнө албай. Анан кийин TikTok чыгып калды. Ортодон TikTok чыкканда мага эмне түрткү болду? Мага деген эме болду. Жебе тобу ортодон балдар кетип Америкага, биз временно токтодук. Анан кийин Самат Эркинбеков менен чыгармачылыкка чыгып калдык да. Тойго, кызматка. Ал той алып барат, мен ырдайм. Анан эшикке чыгып турсак, могу эме Гүлсүн эже айтып атпайбы? Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет дегенчи. Мисалы Саматты байкасаңар, Самат мындай өзүнүн кандай адам таланттын чыныгы мындай рамкага койбой эле көрсөткөн да. Ошол нерсе бүт бардыгына жаккан. Майда балдардан баштап чоң киши, ата апалар бардыгы жакшы көрөт да. Анан мен мынтип карап туруп чыгармачылыкта мен да өзүм мындай пародия жака мындай жакыныраакмын да. Бирденкелер туурап, ырдап, бийлеп бардык жагынан мындай по чуть-чуттан да. Анан кийин ошону мен келгенде, Жебеге келгенде эле мынтип ырдап туруп эле Кенжем, Жебенин жигиттери мондой болуш керек деген рамкага түшүп калгам да. Ошол рамкадан так, мондай баш керек, мондай туш керек, мондай ырдаш керек. Ошол рамкага туруп калгам. Демек өзүңдү эркин сезбей калгансың. Өзүмдү эркин көрсөтө албай калгам. Анан биз статный болуш керек, мындай болуш керек деп мынтип калганбыз да. Ошол Инстаграмга ошон менен жүрдүм. Анан просмотр аз кете берди. Анан мен Саматты карап туруп, мынтип карап, вот Самат өзүн көрсөтүп атат. Как он талантын көрсөтүп атат, каткан жок да, рамкага салган жок, показывает. Элге жагып атат, ушу менен кетип атат деп карап, ойлонуп туруп, мен эмне үчүн мен сахнада жүргөн Самат мен мындай эмесмин да. Самат, Жебедеги Самат, он Самат эмес. Бул Жебенин жигити да. Азыркы Самат чыгармачылыктагы TikTokто, Инстаграмда эл алдында жүргөн Самат бул чыныгы жашоодогу Самат да. Анан ошол жүрөктөгү чыккан нерсени эле чыгарыш керек экенин түшүнүп, анан TikTok тартып баштадым. TikTokто тартканда издедим, ырдап чыгардым, красивый басып чыгардым, актер болдум дегенде. Анан пародияга кирдим да. Мен дагы бала чагымдан пародия болуп, бирөөлөрдү туурап, ушундай кылып, ата энемдин кол чабуусу менен ушинтип көтөрүлчүмүн да, көңүлдөрүн көтөрчүмүн. TikTokко салгандан кийин ушул бир салган видео 200 миңге жетти дагы, ошонун ичинен бир 3 эле негатив комментарий болду. Калган 97% мисалы укмуш болду да. Колдонуп кетти. Анан мен эмнени түшүндүм? Бияк айткандай, жанагы блогерствону окубай эле просто өзүңдүн талантың болсо, азыр мисалы талантың бар, таанышың жок, анан ырчы болот элем, чыга албай жүрөм дегендерге мен вообще каршымын да. Барбы талантың? Тарт, мыякка сал. Болду, эл өзү тандап алат да. Азыркы биздин учурдагы Санарип телевидение мына колубузда да. Демек бүгүнкү технология, бүгүнкү Санарип чыгармачылык үчүн бул мүмкүнчүлүк экен да. Мүмкүнчүлүк ар бир адамдын колунда бар да возможность. Просто кандай направленияда колдонот. Ошол. Анан мисалы үчүн мен өткөндө бир эпизодический ролго, киного тартылып калдым эле, анан ошол жактан хейт көп кетти. Мурункудай актриса болуп окуган кереги жок болуп калган турбайбы бул заманда? Бул заманда TikTokко чыгып жинди болуп койсоң эле киного тартылып калат турбайсыңбы деп мындай элдер жазып атышты да. Анан мен бул нерсенин артында айткандай жана ар кандай түшүк, ар кандай эмелер турат да, аны адам билбейт экен да. Мисалы үчүн мен ошондой комментаторлорго жооп бердим. Мен бул бир гана Кудайдын чечими болду. Мени ошол жактан талантымды байкап калышты. Ошол бир турган турпат бирдекем жаккан үчүн режиссерлор мени чакырды да. Анан бизде бир аз ушундай көрө албастык да бар го, бирок мен ойлойм да, мисалы үчүн мен эмне үчүн айтып атам? Мен серьезный ырчылардын жумушуна аралашкым келбейт. Анткени мен профессиональный ырчы эмесмин. Мен любительмин да, өзүм үчүн тартып койдум.
ошол сыяктуу эле мен окуп театрда иштеп жүргөн актриса эжелерге, там апаларга, айымдарга тоже эметпейм да, претендовать эте албайм. Анткени менде билим жок, актрисалык билимим жок, ооба. Бирок кирүүчү ар кандай ролдорго кире алам. Бул менин уже тубаса бир талантым да. Жок, андан дагы силерде эң башкысы миллиондогон аудитория болуп атпайбы? Бул дагы бир чыгармачылыктагы эң бир керектүү факторлордун бири да. Анан ошол бар аудиторияңарды, ошол эле мына Гүлсүн эжем айтып аткан, Омобайка айтып аткан мындай тарбиялык нукка, мындай бир элге бир пайда алып келе турган багытка жылдырсаңар кандай болот эле? Мен мисалы үчүн өтө эле чоң пайда алып келем деп мен эсептейм. Эмнеге дегенде, ушундай бир окуя болду. Көчөдө басып баратсам, ушу бир кыз келип менен сүрөткө түшүп экөөбүз сүйлөшүп калып, аябай жашоосумда бир татаал учурларда мен аябай бир көңүлүн ачыптырмын. Менин видеолорумду көрүп көңүлү ачылып, мени көбүнчө ушу көчөдөн жолугуп калгандар айтат: "Ай, сенин настроениең жокто, сенин страницаңа атайын издеп кирем. Боорду эзесиң, ай, боорду эзе." Күлкү тартуулайм менчи. Бир гана күлкү тартуулай алам да. Бирок бир Кыргызстанга, мамлекетке бир наградаларды алып келе турчу нерселерге жете элекмин. Бирок элди күлдүрүп атам, элдин маанайын көтөрүп атам. Бул деле жакшы го. Мен алардын жашоо узарат го күлкүдөн. Значит, мен жакшы бир пайда алып келип атам деп эсептейм. Гүлсүн эже, жаштар өздөрүнүн иш аракетин мына ушундай багытта көрсөтүп, баалап, пайдасын айтып атат да. Демек, багыттары туура эле экен да. Жок, балдардын, азыркы жаштардын аракеттери аябай күчтүү. Бул мисалы үчүн менин жаш кезиме ушул мезгил туш келип калса деп кээде ойлоном мен. Себеби биздин көп нерселерибиз бекилген бойдон калды да. Чыгара алган жокпуз. Ага мамлекеттин өзүнүн салып койгон жолу менен гана жүрдүк да. Сиздердин кезде баягы мүмкүнчүлүккө караганда чектөөлөр көп болгонбу дейм да. Чектөөлөр көп болгон, анан ошол чектөөлөрдүн жакшы жагы да болгон. Анан биз үчүн мына чыгармачылык оргуп тургандагы мезгил үчүн бизге чектөөлөр кичине бир аз мүмкүнчүлүгүбүздү азайтып койгонбу деп ойлойм да азыр. Себеби эгерде азыркыдай мен азыр телефонду алганды билем, өчүргөндү билем. Андан аркысын билбейм. Мен жанагы интернетке кире албайм, мисалы үчүн. Себеби ага кирип башымды ооруткум келбейт. Жанагы ким айтып атпайбы? Мен 50% стресс алдым деп. Ошондой стресстерди алгым келбейт да мен. Ошон үчүн санарип жөнүндө азыр интернет жөнүндө вообще түшүнүгүм жок менин. Эгерде мүмкүн азыркыдан кичине эртерээк келгенде дагы мүмкүн менин мүмкүнчүлүгүм болуп калмак да. Мүмкүн ушуларга кошулуп калмакмын. Бир топ баягы менден чыкпай калган, кетпей калган нерселердин баарынан мүмкүн чыгып кетмек деп ойлойм да. Демек сизде ошондой катылган, чыкпай калган нерсе бар деп айтасыз. Чыкпай калган нерсе бар. Анан Омобайке, мисалы үчүн жаштар бүгүнкү күнү аудитория менен түз байланышып, мисалы үчүн мурда сиздер радиого келип ырдап кетип калып, телеканалга келип ырдап кетип калып, анан эл эмне деди, пикирлери менен ишиңер деле жок болчу да. Бүгүнкү жаштар азыр контентин чыгарат, азыр кайра обратный связь болот, туурабы? Анан жакшысын да угушат, жаманын да угушат, жакшысына сүйүнүп калат, жаманына кейип калат дегендей. Сиздерде ушундай иммунитет барбы, Омобайке? Сиз комментарийде, мисалы соц тармакта сиз тууралуу мындай терс пикирге кандай реакция жасайсыз? Бул менимче Кудайым ушу Аймаямга болсун, Самат энибизге болсун, апабызга болсун, ар бир адамга канчалык талант берсе, ошо талантты көтөрө ала турган сабыр, күч дагы берет. Чыдамкайлык. Мисалы, таланты жок, ошол тармакка даяр эмес бир адамга ушунча хейт, ушунча жаман сөз, ушунча жаман комментарий же болбосо коркутуулар келе турган болсо, барып балкондон секирип жасылып өлүп калат да. Ал эми бул менин коллегаларыма, апаларыбызга Кудайым ушунча талант бердиби? Ошончолук сабырдуулук, ошончолук чыдамкайлык, ошончолук күч жана алдыга умтулуулукту өзү колдо берип коет да. Ошондуктан ар бирибиз ошентип бышып, ошентип үйрөнүп, туура биз адамбыз. Жаман сөз уксак көңүлүбүз ооруп калат. Бирок бир ооруйт, эки ооруйт, 100 ооруйт. Анан кийин эчтекеге көңүл бурбай туруп,
максатыңды көздөй кете бересиң. Иммунитет пайда болуп калат да. Иммунитет өзү башынан болот. Сенде талантты деген Кудайым жаралганда эле берет да. Иммунитет берилген болот, ошо иммунитетти туура колдонуу тажрыйба менен келет да. Гүлсүнжа, сиздердин кездерде чыгармачыл адамга сын айтуу кандай жол менен болчу эле жана ошол сынды кабыл алуу сиздер тараптан кандай кабыл алынчу эле? Биз жөнүндө интернет анда жок болчу, бирок биз жөнүндө жакшы сөз болсо дагы, жаман сөз болсо дагы тез эле кыргызга тарап кетчү да. Өзүңөрдөн биринчи элге жетип калчу эле. Өзүбүздөн мурда элге жетип калчу. Анан кийин биз ошого кейип кепчип бир топ тагдырлар ошондон анча-мынча эметип калды. Өзүңүздүн чыгармачылык тууралуу мындай сизге катуу тийген сын пикир кандай сын пикир болду эле сизге? Өзүңүзгө айтылган. Эми көзгө айтуу деген, анан мындай эфирге чыгып айтуу деген ал убакта тыюу бар болчу. Тыюу бар болчу. Мындай адамдар аркылуу эле угуп калчу. Адамдар аркылуу эле угуп калчубуз да. Баягы ушактын терегинде. Ошон үчүн балким силерге жеңилирээк тийген чыгар. Бизге жеңилирээк кутулуп калган чыгарсыздар. Бүгүнкү күнү жаштар жанагы хейтерлер менен булар бетме-бет жолугуп атпайбы, туурабы? Хейтерлериңерди жатка билсеңер керек. Менде деген мындай да, хейтерлер жөн эле өзүмө асылса чыдай бересиң. Кээ бир адамдар бар да, тилдери ачуу, там атама асылып, апама асылып, чоң атама асылып, ошого чейин барышат кээ бирлерчи. Анан кээ бирлер деген каргыш жазгандар да болот. Мен такыр түшүнбөйм ошондой адамдарды. Мынтип кет, антип кет деп. Бирок хейтке мен эч качан жанагы кайра хейтердин уровенине түшүп, өзүм менен урушпайм, аракет кылып калдым. Жок, ошолорго реакция жасап, ошого жооп бериштин өзү дагы бир мындай ошол бир атактуулукту арттыруунун, ошол эле контенттин көрүмдүүлүгүн көбөйтүүнүн бир инструмент эмеспи? Жок, бул инструмент эмес. Негизи жанагы хейтке жооп берсең, мындай вежливо жооп берип койсоң, сылык жооп берип койсоң, элдер таң калып калат. Көбүнчөлөрчү. Ай, сени монтип сөгүп атса, сен деген ушинтип спокойно жооп берип койдуң деп, естественно, комментарий көп кетип, просмотр көп кетип калат. Ал жери туура, ооба. Кээ бирлер бар да, хейттер менен кайра кошо урушуп, ошо менен. Демек, ошону атайын дагы кылган учурлар болобу силерде? Менде атайын болот, ооба. Кээде бир жумада бир жолу бир хейтке жооп беришим керек да. Бул демократиянын мөмөсү. Демократиянын мөмөсү да. Социализмде андай эмес болчу. Ошон үчүн аман калдык. Чыңгыз Айтматов атабыздын бир үлгүсүн айтып берейин. 3 дос отурат. Айва бакылдап, чике, сен Францияда жүргөндө сыймыктандык, сен Германияда жүргөндө сыймыктандык деп аябай сон чай ичип отуруп, анан кийин бирөөсү мага уруксат бергиле, жумуштарым бар деп чыгып кетет да. Чыгып кеткенде жанындагы калган досу айтат. Чике дейт. Кече күнү эле сени башыңан аягына чейин шууп атты эле дейт, ушул досуң дейт да. Ушуну кантип дос кылып жүрөсүң? Аябай сен жөнүндө көп жаман сөз айтты. Дегенде тиги баа бирдекесин унутуп кайра келип калса керек да. Эми көп жылдан бери дос болуп жүрсө керек, ким билет. Кайра келгенде дейт, ушуга чейин кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылып жасалма эмес дейт. Чын жүрөгү менен жакшы көрүп мамиле кыла берди дейт да. Анан ошол тиги досунун акмакчылыгын жүзүн ачкан адам кайра өзү уялып калып, Чыңгыз Айтматов эмнеге Айтматов болгондугунун себебин ошондо түшүндүм дейт да. Көрсө дейт, көрө алган болот, көрө албаган болот, бут тоскон болот, баардыгына жакшы көрүү, баардыгына кечиримдүү мамиле кыла бергениңде ошондо гана өсөт экенсиң дейт да. Мисалы Аймай айымдын хейтке жакшы жооп берип койгону Кудайдын бул айымга күч кубат, сабыр, ыйман, акыл берип койгондугунун себеби, буйруса ошол темп менен жүрүп отурса дагы көп ийгиликти багындырат да. Аймай, өзүң жөнүндө мындай көп комплиментти уга элек болушуң керек, Бүгүнкү программада жаадырдык окшойт сага комплименттерди. Бирок туура айтып атпайбы, чындык болуп атпайбы. Демек, макул болосуң, Демек, ардактуу көрүүчүлөр, жаңы технологиялар, бүгүнкү санариптин мүмкүнчүлүктөрү, өзүңүздөр эртедеги маектерден, ушул жердеги талкуулардан байкап атасыздар, канчалык жакшы жагы болсо дагы, ошончолук дагы кайра терс жагы болот экен.
канчалык жаңы технологиялар санарип мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган болсо дагы кайра ошол эле учурда мындай артка тартып койгон жагдайлары да болот экен да. Мына ушунун баардыгын таразалап бирдей колдонуп бүгүнкү күндө санарипти чыгармачылыкта өз ордун таап жүргөндөрдүн дагы эрдигиби дейм да. Алардын жөндөмү, алардын таланты бар. Аны көрүүчү катары сиз дагы байкап өз ой пикириңизди айтасыз деп толук ишенебиз. Бизде ырчылардын арасында, чыгармачыл адамдардын арасында Сыймык деген жигитибиз башында бир клиптер боюнча суроого жооп берип, ошол бойдон калып калган сыяктуу да. Өзү дагы бүгүнкү программага эмнеге келген өзү түшүнбөй калды болуш керек да. Сыймык, мына ушул элдердин пикирлери силерге дагы бүгүнкү күндө мурдагыларга салыштырмалуу батыраак жетет, түз жетет да. Бүгүнкү күнү клипмейкер катары өзүңдө жакшы мактоолор көппү же тескерисинче сын пикир көп угасыңбы? Сын пикир дегенде жаман сөз көп деле укпайсың, анан мындай эле тартып койсуңар го дешет да. Мисалы клиптечи, анан биринчи эле ал ырчыдан зависит этип калат да. Ырчыдан болот, каражатка байланыштуу болот да. Мисалы жөнөкөй эле тартып койсуң го дейт да. Биринчи ырчыга айтасың да, моундай тарталы дейсиң. Жакшы клиптин бюджети Жакшы орто эсеп менен канча болот бүгүнкү күндө Кыргызстан рыногунда? $1000 өйдө болуп калат да. $1000 бир жакшы клип тартса болобу? $1000 Омойке, $1000 жакшы клип тартып көрдүңүз беле? Негизи $3000 чейин болуп кетет да. Сиз эң кымбат тартылган клип? 2006 жылы $1,500 тарткам, 2006 жылы. Бүгүнкү күнү жакшы клип $5000 кымбат. Демек, жаңы технологиялардын баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, бүгүнкү күндө $1000 тегерегине Анда дагы мындай тааныш билиш болуп атып ошол болот. Так андан айткандай эле $5000 өйдө болуп кетет. 3 мүнөттүк клип $5000 тартылат, Бул баардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, укмуштаган клип болот деген. Ошондой суммага клип тарттыргандар барбы бизде? Ооба. Биринчи эле айтканда Мирбек Атабеков азыркы топ, мисалы, рэперлер көбүнчө ошол суммага тарттырышат да. Рэпер эместер, мисалы, жөнөкөй сюжетный болгондо $3000 ошол сыяктуу кетет да. Мультвидеого азыраак кетет. Мына ушул трековый клиптер бул замандын талабы, Эрте бүтөт. Сюжетте эч кандай деле татаалдык жок, болгону ошол ырдын эле картинасын элге жеткизүү. Мына ушундай, ардактуу телекөрүүчүлөр, санариптин мүмкүнчүлүктөрү, аны колдонуп айтуусу боюнча кемчиликтерин дагы, артыкчылыктарын дагы бирге көрдүк, уктук. Бул талкуу сизге дагы бир нече ой пикирлерди жаратты болуш керек. Эфирден көрүп, Музыка Плюстун бул чыгарылышы УТРКнын YouTube каналына чыккан кезде сиз дагы көрүүчү катары өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып койгонду унутпаңыз. Биз бүгүн Музыка Плюста санариптеги чыгармачылык жана андагы мүмкүнчүлүктөр менен кемчиликтер жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын конокторуна рахматыбызды айталы, алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бердиңиздер. Ийгиликтер мындан ары дагы боло берсин. Кандай болгон күндө дагы ким жандуу ырдаса дагы, ким жасалма интеллекттин жардамы менен, технологиянын жардамы менен эл алдына чыкса дагы баары бир эл кандай кабыл алса, эл кандай чекит койсо, ошондой болот экен. Ошон үчүн ардактуу көрүүчүлөр, келиңиздер. Сапатты жакшыртабыз десеңиз, анда сиздин дагы жоопкерчилик бар экенин эсиңизге салып, бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Аты жөнүм Аскар Туратбек. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.